Кыргызстан эмне үчүн электр энергиянын тартыштыгына туш болду? Себеби жөнөкөй. Биз өндүргөнгө караганда көбүрөөк электр энергия керек деп жатабыз. Акыркы 10 жылда өлкө боюнча керектөө 3,6 миллиард киловатт саатка көбөйдү. Ошондой эле абоненттердин саны 312,6 миңге өстү. Муну менен энергетика тармагына чоң жүк артылууда. Анткени электр түйүндөрү керектөөнүн мынчалык өсүшүнө эсептелген эмес. Мунун себеби эмнеде? Биринчиден, өлкөдө курулуштардын саны көбөйүп, жаңы үйлөр жана турак жай комплекстери салынууда. Жаңы салынган ар бир үй бул энергетика системасына кошумча жүк алып келет. Дагы бир маанилүү фактор өнөр жайдын жана бизнес секторунун өсүшү. Жаңы ишканалар, соода борборлору, өндүрүштүк объектилер мунун баары кошумча электр энергияны талап кылат. Мындан улам, маселенин баары керектөөнүн өсүшүнө жараша электр энергия чыгарган станциялардын курулбаганында болууда. Эмне кылуу керек деген суроо турат. Биз электр энергияны үнөмдүү гана пайдаланбастан, энергетика системасына жаңы генерациялоочу кубаттуулуктарды куруубуз зарыл. Электр энергиясы жөн гана ресурс эмес, ал туруктуулуктун жана ыңгайлуулуктун негизи. Электр энергия бул экономиканын локомотиви. Ошондуктан анын жетиштүү болушун камсыз кылуу максатында мамлекеттик электр өнүктүрүү чаралары көрүлүүдө. Азыркы учурда Кыргызстан энергетикалык кубаттуулуктарды модернизациялоо жана кеңейтүү баскычында турат. Эгерде тарыхка кайрылсак, анда 60-70 жылдары алтын доор деп атоого толук негиз бар. Анткени ошол мезгилде союздук чоң долбоорлордун алкагында өлкөнүн суу энергетикалык ресурстарын пайдаланууга багытталган ири ГЭСтердин курулушу жүрүп, кыргыз энергетикасы бир топ күч алган. Ал тургай ошол мезгилде Кыргызстан электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөлөрдүн катарында турган. ГЭСтер жана башка энергетикалык объектилер Кыргызстанга мурас катары калганы менен алардын жабдуулары эскирип, жараксыз абалга кептелген. Эгерде убагында жыл сайын энергетика тармагына көңүл бурулуп турганда, азыркыдай тартыштык жаралмак эмес. Ал эми акыркы 4 жылда Кыргызстан энергетика тармагын активдүү модернизациялоонун жана өнүктүрүүнүн баскычына өттү. Акыркы жылдары буга чейинки 30 жылга салыштырмалуу көбүрөөк иштер аткарылды. Айрыкча эң ийкемдүү жана туруктуу энергия булагы катары чакан ГЭСтерди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Бүгүнкү күндө өлкөдө жалпы кубаттуулугу 130,76 мегаватт болгон 39 чакан ГЭС иштеп жатат. 2024 эле 8 жаңы станция ишке берилди. Мындан тышкары, жалпысынан долбоордук кубаттуулугу 359,44 мегаватт болгон дагы 49 чакан ГЭСтин курулушу жүрүп жатат.